Кыргызстандык балбан Жоламан Шаршенбеков Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда финалга чыкты. Кыргыз балбаны жарым финалдык беттешти азербайжандык балбан Мурат Мамедовго каршы беттеш өткөрдү. Биринчи бөлүктө атаанда шактийлүүлүгүн көрсөтпөгөнү үчүн Жоламан Шаршенбековго 2 упай берилип, алгачкы 3 мүнөттүк кыргыз балбанынын пайдасына жыйынтыкталды. Ал эми экинчи бөлүктүн башында каршылашы Мурат Мамедов 2 упай иштеп таап эсепти теңеп кетти. Андан соң Жоламан Шаршенбеков атаандаштын артына өтүп эсепти 4-2-ге жеткирди. Ошол бойдон каршылашка эч мүмкүнчүлүк бербей беттеш 4-2 эсебинде биздин жеңиш менен аяктады. Муну менен Жоламан Шаршенбеков дүйнө чемпиондугунун финалына чыгып, алтын медаль үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Белгилей кетсек, Жоламан Шаршенбеков дүйнө чемпиондугунда алгачкы беттешинде Беларусь өлкөсүнүн балбаны менен кезгелип 2-0 эсебинде жеңип алган. Ал эми чейрек финалда грузиялык балбан менен күч сынашып, таза жеңиш менен уткан. Булак Супер KG.